Аялы күйөөсүн сыйласын, ал эми күйөөсү аялын сүйсүн. Элчи Павлдын бул насааты үй бүлөдөгү милдеттерди так бөлүштүрөт. Көңүл бурсаңыз, Кудай аялды эркекке жардамчы деп атаган. Бирок жардамчы дегенде бул бир гана үй тиричилик эмес. Бул эркектин өз талантын ачып, жашоодогу башкы миссиясын аткаруусуна көмөктөшүү дегенди билдирет. Ар бир ийгиликтүү эркектин артында акылман аял турары бекеринен айтылган эмес. Эгер аялга акылмандык жетпей, күйөөсүнө дайыма каршы чыга берсе, эркек бүт күч кубатын ички күрөшкө коротууга мажбур болот. Натыйжада анын сырттагы ийгиликтерге чамасы калбай калат. Көп учурда аялдар накта эркектер калбай калды деп нaalышат. Бирок алар түгөнгөн жок. Болгону өз жардамчылары менен күрөшүп жатып, алдан күчтөн тайышты. Ошондуктан үй бүлөлүү айымдарга суроо узаткым келет. Сиз күйөөңүздүн жашоодогу максатын, чакырыгын билесизби? Жана ага жетүү үчүн эмне кылып жатасыз? Кымбаттуу жубайлар, акылман болуңуздар жана күйөөңүздөргө тирек болуңуздар.